Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун мультфильм көрүп алгандан кийин биз эфирибизди алды карай улантабыз. Биздин куттуу студиябызга конокторубуз дагы келип калган. Анда дал ушул конокторубузду тааныштырып өтсөк. Үсөн Оморов, Таласбай Жаналиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин музыка мугалими, дал ошол эле мектептин окуучусу Элмирбек Тажиматов. Жана Жылдыз Турманбетова, Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүнүн окуу бөлүм башчысы. Жана Юрий Гагарин аттагы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Айдаров Молдонияз. Бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Чаткалдан Ушко кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдик. Жакшы, айтыңыздарчы, башка таңдарга салыштырмалуу бүгүнкү таңды кандай тостуңуздар? Эмне өзгөчөлөнүп турат? Өзгөчө. Бүгүнкү таң аябай өзгөчө болду кыздар. Биз Кыргызстандын Сибири болуп эсептелген Жалал Абад областынын Чаткал районунан келдик. Азыр ушул күндө биздин Чаткалда 2 метрге жакын кар. Азыркы учурда да? Учурда. Анан ошол 40 градус суук болду шилде ичинде. Сиздерге келгенде биз Антарктидадан экваторго келгендей эле болдук. Сиздерде жадыраган жаза экен, бүгүн сайраган чымчыктардын үнүн угуп алып өзгөчө кубандым. Анын үстүнө мен 40 жыл мурун ушул жерде Пединститут музыка факультетин бүтүрүп кеткем. Биздин атактуу эл артисттери Ибрагим Жунусов, Кадыралы Артыковтор менен бирге окугам. Ар дайым Ошко келгенде мен сүйүнүп кетем. Абдан жакшы агай. Анда эмесе дал ушул Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн негизи ушул тармакта эмгектенгениңизге канча жыл болду? Өзүңүз боюнча айтып кетсеңиз. Мен бул балдар чыгармачылык үйүндө да эмгектенем, жана Жаналиев мектебинде да музыка сабагынан эмгектенип жүрөм. 2011-жылдан бери насип буйрук экен иштеп атам, кичинекей жаштар менен. Анан биз өзгөчөлөнгөн таланттуу балдар менен иш алып барабыз да. Анан ушул биздин эки балабыз негизинен биздин Чаткал районундагы мектептерде 8 класстын окуучулары, экөөсү тең. Рыспай Абдыкадыровдун ырчы, обончу, залкар. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын боюнча кароосунак өткөрүлгөн областтык. Ошого келип Элмирбек Тажиматов 1-орунду ээледи, Алим Айдаров Молдонияз 2-орунду ээледи. Экөөсү тең аябай таланттуу, жаңыдан өсүп келаткан окуучуларыбыздан болот. Абдан жакшы. Демек, эфирдин жүрүшүндө Рыспай Абдыкадыровдун дагы ырларын аткарып беришет, эгер албетте. Анда биз маегибиздин башында эле бир жагымдуу чыгармадан баштабайлы, андан кийин маек уланталы. Кимге ырдап бересиңер кана? Элмирбек өзүң баштап бер, Баракелде, бул музыкалык аспапты дагы өзү ойнойт, 8 класстын окуучусу. Биринчи эле орунду албастан мыкты аккордеончу дегенде наамды алды. Абдан сонун. Азыр Рыспай Абдыкадыровдун кайсыл чыгармасын аткарып бересиң? Балким башка чыгарма болсо да болот. Рыспайдан аткарат го. Ырдын пере Рыспай дейт. Рыспай Абдыкадыровдун Эшиңдеби деген чыгармадан карап турсам сүрөттөн эске түшөт көңүлдөгү эсиңдеби кечиңдеби сырдашуу суучуп таттуу сөздү эсиңдеби кечиңдеби сырдашуу суучуп таттуу сөздү Баракелде, кол чабуулар болсун. Абдан сонун чыгармаларды аткарып бердиң. Агай, алгач эле сизге суроо болсун. Дал ушул аккордеон негизи аспаптардын эң кыйын эмеспи? Негизи кыйын да,
кызыкпаган адам үчүн кыйын, бирок дал ушул окуучуларга, кичинекей окуучуларга кантип үйрөтөсүз, кандай усулдар менен дээрлик ушулар боюнча айтып берсеңиз. Элмирбек жөнүндө аябай көп сүйлөсөк болот. Элмирбек Тажиматов ошо 2-класста окуп аткан жеринен мен көрүп калдым. Кыргызстан жөнүндө бир ырды Минцовко менен келиштире деп атыптыр. Тим эле чебер, профессионал сыяктуу. Анан мен аябай жактырып калдым. Элмирбек, сен аккордеон үйрөнсөң болот экен десем, макул көрдү. 3-класстан баштап райондук музыкалык мектептин филиалында аккордеон сабагынан сабак берем мен. Ошо өткөн жылы эле 5 жыл окуп бүтүрдү. Ошол 5 жылдагы Элмирбектин жыйынтыгы биздин эмгегибиздин акыбети деп эсептейм. Анан эми өзү мындай бизге окшоп жөнөкөй бала көрүнгөнү менен бул балабыз азыр интернет жылдызы болуп, биздин 7 дуан элине гана, Кыргызстанга эмес, Россияга чейин таанылып, интернет жылдызы болгон таланттуу жигитибиз. Интернет жылдызына суроо узаталычы, Элмирбек ачы. Ушул аспапты канча убакыттан бери ойнойсуң? Эмнеси жагат? Мындан сырткары дагы кандай аспаптарды ойной аласың? Деги эле өзүң жөнүндө айтып берчи. Саламатсыздарбы? Мен Тажиматов Элмирбек, Чаткал району Жаналиев мектебинен келдим. Мен азыр учурда 8-класста окуйм. Аккордеонду мен 3-классыман баштап үйрөнүп калдым. Үйрөнүп, ушул агайга дагы аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мага ушундай чоң салымын көрсөттү агай. Көптөгөн ырларды үйрөтүп, ушинтип. Абдан жакшы, сен негизи ушул чыгармачылык жааттан абдан мыкты экенсиң. Мындан дагы башка өнөрлөрүң барбы? Анан аккордеон ойногондо сага кандай кыйынчылыктар болду? Же болбосо сен кызыктың беле ушул аккордеон ойнойм деп, же болбосо башка Кыргыздын улуттук аспаптарын ойнойм деп келгенсиңби? Мен бардык ушул аккордеон аспабын үйрөнгөндөн кийин дагы башка аспаптарды да үйрөнүүгө кызыгат экенсиң. Анан кызыгып көбүнчө азыр мен гитараны дагы өздөштүрө баштадым. Мындан башка синтезатор, пианинода ойнойм. Абдан жакшы. Мыкты. Анда биз Молдониязга суроо узаталычы, андан кийин гана эжеке сизге өтөлү. Молдонияз, сен дагы 8-класстын окуучусуң. Кандай бул балким чыгармачыл борбордо окуйсуң, деги эле өзүң жөнүндө айтып берчи. Мектепте кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Сен дагы кайсы музыкалык аспапты ойной аласың? Мен Чаткал районуна караштуу Сумсар айыл өкмөтүнүн Юрий Алексеевич Гагарин атындагы орто мектебинин окуучусумун. Мен 7-класстын окуучусу болом. Мен мектепте кызыккан сабактарым информатика сабагына кызыгам, жана биология сабагына кызыгам. Жакшы. Көбүнчө. Музыка сабагына дагы өзгөчө көңүл бурам. Кандай таланттарың бар? Мен көбүнчө оңдоорларды Бүгүн бизде эфирдин жүрүшүндө чыгарма аткарып бересиңби? Ооба. Жакшылап даярданып тур анда. Эфирибиздин жүрүшүндө сенден дагы чыгарма суранабыз. Жылдыз эжеке, айтыңызчы, ушул Чаткал райондук балдар чыгармачыл үйүнүн окуу бөлүм башчысы экенсиз да. Деги эле ушул чыгармачыл дүйнөдө балдарды дагы кандай тармактарда үйрөтөсүздөр? Бизде балдар чыгармачылык үйүндө бир эле музыка, вокал ирим эмес, аякта көптөгөн иримдер бар. Тегүү, токуу, ойлоп табуучулук. Азыр эми заман талабы болуп атат да, ааламдашып атат, жаңы заман келип атат. Ошого жанагы балдар коробкадан робот жасашат, машинаны жүргүзүшөт. Илим техникасы дагы бизде жакшы алдыда да. Жана ошондой эле балдар чыгармачылык үйүнүн биз бияка окуучуларды алып келгенибиздин себеби Рыспайдын ырларын, баягы кайрыктарын ушулардын жүрөгүнө киргизели деп баягы конкурстарга катыштырдык. Анан жакшырдагандар областка алып келдик. Анан областка алып келбестен ушуларды эми кимдин ырын ырдап атат, ошонун туулуп өскөн жерине, ош Каракулжаны таанытып, ошо жана эстелигине алып барып, кичине балдардын жүрөгүнө кичине болсо дагы ырдап аткан ырынын маанисин түшүрүп коелу дедик да. Ошентип келип калдык. Абдан жакшы. Негизи ушул республикалык конкурстарга да катышып калабыз дедиңиздер. Дал ушул конкурстар боюнча дагы айтып бериңиздер, кайсыл региондо өттү Рыспай Абдыкадыровдун боюнча? Рыспайдын ырларын ырдайбыз аттуу быйыл жаңы башталды.
жылда эле болуп турат, бирок быйыл өзгөчө. Быйыл өзгөчө болгонун себеби бул республикалык деңгээлге чыгаруу максатында эмес, рыспайнерларын жайылтуу максатында болуп жатат. Анан регионго, областтан областка баягы салттуу катары эстафета кылып өткөзүп берип, анан жакшы ырдаган балдарынан жана соль концерт коебуз деген, гала концерт беребиз деген баягы ниетти азыр уюштуруп атышат да. Абдан жакшы. Агай, музыка мугалими экенсиз да. Негизи эле ушул музыка дүйнөсүндө кеп кала турган болсок, музыка деген эмне? Жана сиздин канча окуучуңуз бар азыркы учурда? Ушул окуучуларга сабак бергенден сырткары сиздин кружогуңуз дагы барбы? Кеңири айтып өтсөңүз. Өзүңүз жөнүндө, мектебиңиз тууралуу. Музыка деген бул өзгөчө бир алам да. Өзгөчө дүйнө. Адамдын жан дүйнөсүн эргиткен музыка да бул. Музыкасыз таптакыр жашооду мен элестете албайм. Эми бирин экин адам болушу мүмкүн музыкага көңүл бөлгөн. 80-90% ашыгы музыкасыз жашай албайт. Залкар акыныбыз Алыкул Осмонов айтып атпайбы? Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм малдан тайып курганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка деп. Ошонун сыңарындай бул мен өзүм кесибим менен аябай сыймыктанам. Себеби бул кесип жагымдуу. Балдардын кыялындагы нерсе кадимкидей жашоодо аткарылат да. Ушундай музыка дүйнөсү. Мен өзүм да музыкага бала кезимден кызыгам. Анан окуучулар да ээргип, сени ээрчип, мынтип ушуларды бир жолго салалы, элге көргөзүп даңазалайлы деп Жалал Абад телевидениесине тартылдык. Жеке экөөбүздүн демилгебиз менен. ЛТРден 70-80 мамлекет көрөт дейт. Ага да ушул татынакай балдарыбыздын жүзүн көрсөтүп коелу деп. Анан мен өзүмдү ырчоончумун. Атактуу эл артисттери Ибрагим Жунусов, Кадыралы Артыкутар менен ушул биздин 2-борборубуз Ош шаарындагы Пединичтин музыка факультетин бүтүргөм. Биздин деле алыбызга жараша даңазабыз бар. Азыр биздин ырларды интернеттен Австралия, Кытайдан бери угуп атат. 2019-жылы пандемиянын алдында Ала тоо таңшыйт деген утеркадагы чоң программага 1 сааттык ырчоончу катары концертимди тартуулагам. Булар биздин шакирттер. Мен ойлойт элем, устатынан шакирт өтөт дейт. Биздин балдарыбыз Кудай буйрса, бизден да өткөн мыкты чыган таланттар болоруна мен толук ишенем. Анан эже айткандай ушул Сулайман тоосун көрсөтүп кетели. Рыспай Абдыкадыровдун жаткан жайын көрсөтүп, ошол жерден бир батабызды Куран окуп, балдарга бата берип, тилегибизди айтып кетели деп атайын ош шаарына келип калдым. Агай, учурда канча ырыңыз бар агай, өзүңүзгө таандык канча оонуңуз бар? Кыздар 15тен ашык оонум бар. Эми албетте сапатына карайбыз. Кече жакында эле ошо УТРКда жакшы билесиздер, кыз жигиттердин айтыш, оюн зоок концерти Сармерденде чыгып келдик. Сармерден аябай шаңдуу, жогорку деңгээлде өттү да. Себеби балыкчынын кыздары келди, сиздерге окшогон жайнаган жапжаш кыздар. Чаткалдын көрүнбөй жүргөн көмүскөдө жүргөн укмуштуудай таланттуу мырзалары келди. Абдан жогорку деңгээлде өттү. Мен ойлойт элем, ошо ар бир облустта, райондордо жетекчилерибиз көңүл бөлүп, аларды колдоп турса, биздин таланттар көп чыгат келечек. Демек ага сизден дагы чыгарма сурансак, сөзсүз түрдө сөзсүз болот, болгону бир аз тамак барып турат. Бир аз тамак барып турат дейсизби? Анда эмесе агай, кечиресиңиз, анда эмесе агай окуучуңуздан ошол Молдонияз өзүң бир сонун чыгармалардан аткарып берсең. Ырдап кой, орундар да бере? Ооба. Кандай чыгарма аткарып бересиң? Рыспай Абдыкадыровдун койчунун ырдап берсең. Койчуну, мыкты. Катты ырдай бересиң, Эң сонун? Ат баспаган асканын, аралай басып акарын,
жайыттап күнгөй тескейди да кой болду менин бакканым. Тетиги сары кыр жака чойтер кечим баштагын. Тетиги сары кыр жака чойтер кечим баштагын. Баспаған асқаным, мен бастым шағыл таштарын, той баққан сонун турбай бөда, балалық ойды таштадым. Қара бір тоғы қыр жаққа, чойтер кечим баштағын. Қара бір тоғы қыр жаққа, чойтер кечим баштағын. Келбе чаршағым, аңқыса жетті арчаным, қыз үйгенде болосында сылапсам жастарым. Күн кештеп кетті қорығы, чойтер кечим баштағым. Күн кештеп кетті қорығы, чойтер кечим баштагын. Баракелде. Азаматсың Молдонияз. Сен келечекте кайсы адистин ээси болгуң келет? Мен келечекте ырчы болом. Ырчы болгуң келет. Кайсы бир ырчыны балким кумир тутасың, кайсы ырчы жагат сага? Мага Нурлан Насип. Нурлан Насип. Дал ошол Нурлан Насипте болгуң келет, Мыкты. Эжек айтыңызчы деп келесиз өзүңүз жөнүндө. Канча убакыттан бери ушул жакта эмгектенип келесиз? Балдар менен иштешкен кандай? Деги эле чыгармачыл балдар менен иштешкен кандай? Мен балдар чыгармачыл үйүнө ушу сентябрь айында эле келип калдым. Чындыгында буга чейин эми өзүмдүн балдарымды жанагындай чыгармачылык жакка буруп жүргөм. Анан бул тармакка келип калгандан кийин кандай болот? Ал жактагы өнөр үйүн көрүп, мындай өзүмө аябай толкундануу, жакшы сезимдерди кабыл алып атам. Анан ошол жакта таланттуу балдарды көрүп, анан буларды чыгарбай койбош керек депчи, ошол нерсе менен анан элдерге тааныталы, конкурстарга алып баралык деп ошол негизинде иштеп жатам да. Анткени таланттуу балдар өтө көп. Сүрөт боюнча дагы иримдер көп да, ошол жакта вокал боюнча эле эмес, сүрөт боюнча да күчтүү тарткан балдар бар да. Анан ошолордун иштеринин баары көрүнбөй калбаш керек, көмүскө да калбаш керек да. Ошонун негизинде азыр акырындык менен конкурстарга биринчи кадамды таштап келип атабыз. Эми буюрса эми сүрөт боюнча дагы ушундай конкурстарды уюштуруп, ошо алып келсек деп атам да. Учурда канча окуучу бар эжеке? Чаткал балдар чыгармачылык үйүндө 420 окуучу билим алат. Жакшы эжеке, анда эмесе ошол билим берип келем дедиңиз. Кайсыл негизи аспаптардын түрүндө өзүңүз ойнойсуз же болбосо сизден бир ыр сурансак болобу? Деги эле кандай талантыңыз бар? Мен чындыгында баягы ыр дүйнөсүндө же мен бул чыгармачылык дүйнөсүндө мен болуп көргөн эмесмин. Бирок уюштургуч жагынан жакшымын десем болот да. Анан ыр жагына же болбосо мындай жагына мен өзүмдүн өнөрүм жок. Анан мен ошону айтам да, балдар азыр кичинекей кезинен баягы алектенип, ошону мындай өзүнүн өнөрүн таба алса, кийин бир өнөрдүн ээси болот экен да. Биз чындыгында балдар чыгармачылык үйү дегенди билген эмеспиз. Мен катышып көргөн эмесмин, мектепте эле окугам. Анан чындыгында балдар чыгармачылык үйү абдан сонун түзүлгөн да. Жакшы. Бардык тармакты эске алган, Бардык тармакты эске алган. Азыр заманды көп жетиш кыйын. Информация өтө көп.
балдар телефондон деле үйрөнүп атышат. Бирок телефондон үйрөнгөн менен жалпы балдардын бир мугалим үйрөтүп, анан жалпы балдар менен жасаганы өзүнчө бөлөк да. Өнүгүүсүнө өтө баягындай өнүгүүсүнө өбөлгө болот да, мындайча айткандачы. Дагы бир жагы, эгер бала 7 жашынан баштап эле калыптанып келе турган болсо, 11-класска келе турган болсо, бала өзүнүн ким экенин таанып калат. Бул мисалы үчүн бир эле вокалга катышыш керек деген жер эмес да. Бала келе турган болсо 3-4 иримге келип катышат. Анан өзүнө жаккан эле бир иримди алып калат. Ошонун негизинде балдар өнүгүп өсүүсүнө ушул балдар чыгармачылыгы өтө таасирдүү да. Албетте. Мыкты. Биздин маегибиз да соңуна келип баратат. Ошол себептен агайдын тамагы ооруганына карабастан мынакей 15 чакта обонум бар деп турат, Ошол себептен бир чыгарма аткарып калалы дагы, андан кийин биз маегибизди жыйынтыктайлы. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Көбүнчө кандай чыгармаларга басым жасайсыз агай? Негизинен биз элди, жерди сүйгөн мекен ырларына, мектеп жөнүндө ырларды окуучуларга үйрөтөбүз. Сиздердики танк коңгуроо деп атпайбы? Коңгуроо деген ыр, өзүмдүн алтын апа деген ырларымы, Рыспай Абдыкадыровдун өскөн жер деген обондук ыры мен үчүн абдан таасирдүү да, балдарды мекенди сүйүүгө тарбиялоо дегендей. Анан эми биздин куракта албетте махабат сүйүү жөнүндө ырдайбыз да. Негизи эле ырдын канча пайызын, көпчүлүк пайызын ушул сүйүү темасындагы ырлар түзөт эмеспи? Акындар дагы эгер байкай турган болсок, акынды акын кылган сүйүү деп коет, алар дагы көпчүлүк ырларын эле ушул сүйүү тууралуу жазышкан. Ал эми обончулар кур калмак беле агай, сөзсүз түрдө сүйүү темасындагы ырларга обон жаратып, элдин дүйнөсүнөн түнөк тапкан ырлар көп. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз агай? Агайдан дагы кокустан эле суранып калдык, албетте. Агайдын дагы бир чыгармачылыгына күбө бололу деп. Ошо Сармерденде ырды ырдап берсем окшойт. Ошол ырды жакшы уга башташты да. Бул сүйүү жөнүндөгү эми сүйүү жөнүндө айтканда биздин атабыз күйгөн ырды ырдаганда сүйүү ыры. Рыспай агабыз күйүп кете жаздады. Мына биз менен чогуу жүргөн Жолболду агабыз. Анан мен да ошолорго окшоп бир күйгөн сүйүү ыр жаздым эле. Ону Гүлбүбү Байбугуева деген белгилүү акын эжебиз бар. Жолуккан кандай жакшы деген белгилүү обондук ырдын автору. Анан ошол мен ырдай турган ырдын сөзүн ошол Гүлбүбү эже жазган. Обону меники. Ошол күйгөн ырды ырдап берейинчи. Карегимден кетпей койду элесиң, кандай жансың жанымды тынч койбогон. Карегимден кетпей койду элесиң, кандай жансың жанымды тынч койбогон. Сездің бекем абалымды тартымды, издей берем кылчак кара артыңды.
Карегиңден кетпей койду элесиң. Кандай жансың, жанымды тынч койбогон. Карегиңден кетпей койду элесиң. Кандай жансың, жанымды тынч койбогон. Кандай жансың, жанымды тынч койбогон. Баракелде, кол чалуулар болсун агай. Баракелде, талантыңызга Чыгармачылык ийгилик агай, ар дайым ден соолукта болуңуз. Дайыма ушундай өзүңүздүн артыңыздан шакирттерди өстүрүп чыгара бериңиз. Ал эми балдарга дагы окууларыңарга ийгилик. Дайыма чыгармачылык үстүндө иштеп, эч качан бул талантыңардан жазбагыла. Ал эми агай эркин микрофон болсун, жакындарыңызга, кыргыз элине сөзүңүз болсо айтып кетиңиз. Рахмат. Эмне дейт элек, азыркы ааламдаштуу мезгилиндеги азыркы абалды баарыбыз күнгөй тескейин көрүп атабыз. Мен жалпы ушул адамзатка, анын ичинде биздин Кыргызстанга, кыргызстандыктарга, кыргыз элибизге тынчтык, ден соолук өмүр тилейт элем. Тынчтык болуп, ден соолук өмүр баарыбызды коштоп жылуулап жүрсүн. Элибиз аман, жерибиз бүтүн болсун. Биздин келечегибиз болгон ушундай таттынакай өспүрүмдөрүбүз, жаш таланттарыбыз өсө берсин. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Ырысбай агабызга, Курманжан Датка энебизге, Бүбүсара апабызга окшогон мыктылар чыга берсин, Кудай берсин. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, жалпы баарыбыздын атыбыздан. Рахмат, Сиздерге да ыраазычылык, эжеке. Мен ошол бизди колдоп жөнөткөн администрацияга жана ошо бизди дагы балдардын чыгармачылыгын өркүндөтө бергенге спонсорлор, демөөрчүлөр чыга берсе, ошолорго дагы мындай терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо Ошко келгенде меймандос болуп, бизди тосуп алган адамдарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошо Кыргызстаныбыз тынч болсун, мекенибиз тынч болсун, келе жаткан майрамыңыздар менен жана жалпы айымдарды майрам менен куттуктап кетмекчимин. Мен да эжекемдин сөзүнө кошулам. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр каалайм. Мени окуткан эжелериме жана агайларыма терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Абдан жакшы, Элнурбек. Мен дагы кыргыз элин тынчтык каалайм, узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Сиздерге да ыраазычылык билдирем ушул жака чакырып конок кылганыңыздар үчүн. Абдан жакшы. Анда эмесе сиздерге баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайбыз дагы. Биз маегибизди жыйынтыктайлы. Албетте биздин студиябызга келип бергениңиздерге, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык. Дайыма чыгармачылыгыңыздар өркүндөп жүрө берсин. Жолдун узактыгына карабай, мынакей өзүңүздөрдүн талантыңыздарды дагы тартуулап атасыздар. Мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда өзгөчө кызыктуу конокторубуз болду. Алар Үсөн Оморов, Таласпай Жаналиев атайын жалпы билим берүүчү орто мектебинин музыка мугалими, дал ошол эле мектептин окуучусу Элмирбек Дажиматов. Жана ошондой эле Жылдыз Турманбетова, Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүнүн окуу бөлүмү башчысы, жана Юрий Гагарин атындагы билим берүүчү орто мектебинин окуучусу Айдаров Молдонияз бүгүн биздин студиябызда конокто болду. Ал эми биз болсо эфирибизди алды карай улантабыз, достор. Негизи эле көптөгөн жактарга барып саякаттап келет эмеспизби? Биздин таңкы коңгуроо программасында төз эфирде жада калса дүйнө жүзүн айланып келип, андан сырткары биздин кыргыз жергесинин кооздугуна дагы көз чаптырабыз. Бүгүн да болсо Мекеним Кыргызстан түрмөгүнө кезекте беребиз дагы. Дал ушул Мекеним Кыргызстан түрмөгүнүн көк жаңгак тууралуу кызыктуу маалыматтарга ээ бололу. Абдан жакшы. Негизи Жалал Абад облусу дээрлик сонун бир жаратылышка бай облус эмеспи? Дал ушул Жалал Абад облусуна караштуу көк жаңгак шаарына деги эле ошол жака барып саякаттап келели, андан эмесе биз менен чогуу болуңуздар.